Бүгүн Бишкек шаардык соту Крим Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча айыпталгандарга 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Айта кетсек, үстүбүздөгү жылдын 23-июнда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан. Саясат талдоочулар сот өкүмүнүн күчүндө калтырылышы чулгандуу делген иште кылмыш бар экендигин көрсөтүп тургандыгын айгинелейт деген ойдо. Понятно, что это была коррупционная схема. Абактан Батукаевди бошотуп жиберүү ошол кездеги президенттин кийлигишүүсүз чечилмек эмес. Ошондуктан коррупциялык схема түзүлүп, жогорку кызматтагы адамдар бул маселенин чечилүүсүнө көмөк көрсөтүшкөн. Чуу көтөргөн кылмыш иши боюнча райондук соттун өкүмү чыгып, аны шаардык сот күчүндө калтырды. Мындан улам коомдук чечимдин чыккандыгын туура кабыл алып, кылмыштын бар экендигин туюшту. Элдин күнөөлөрү такталгандарды саясий өңүттө камалды деп эсептегендиги мыйзамга каршы иштер болгондугунан кабар берип турат. С коррупцией. Ошондой эле күн мурун Бишкектин Свердлов райондук соту Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу тууралуу иштеги 10 айыпталуучу тергөө менен кызматташкандыктан өкүм чыгарып, 6-оону 260 000 сомдон, 4-өөнү 300 000 сомдон айып салды. Алардын арасында мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов, мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев, экс-судья Жапар Ирматов жана башкалар бар. Дагы 4 кишинин иши сотто каралууда. Жалпысынан Батукаев иши боюнча 19 адам айыпталып, тергөө менен кызматташууга барган 14-үнүн иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн. Соттук кароодо мурда келишим түзгөн Салянова өтүнүш келтирип, анын жазык ишин жалпы иретте сотто кароосун өтүнүп, ошол себептен анын үстүнөн иш кыскартылып, жалпы иретте каралуу үчүн сотко кайрадан кароого жиберилди. Эске салсак, 23-июнда 1-май райондук соту мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны күнөөлүү деп таап, ага 5 миллион сом айып пул салган. Күнөөлүү делген улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановдун кылмыш жообуна тартылчу мөөнөтү өтүп кеткендиктен ага жаза чегерилген эмес. Жазаларды аткаруу мамлекеттик мекемесинин төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиевдин күнөөсү аныкталып, 2 жылга эркинен ажыратылган. Бирок буга чейин камакта отурганы эске алынып, жазасын өтөп бүттү деп сот залынан бошотулган эле. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде, кылмыш иши боюнча айыпталган атка минерлер мыйзамды бузуп, Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотуп жиберүүгө себепчи болушкан. Жогорку жактан биз Атамбаев менен макулдашып койдук дегендердин айткандарын аткарышкан. Көрдүңөрбү? Ант берип атышат баары тең. Колун коюп алып, кыргыздын элинин алдында мен өзүм ушундай антымды бузсам, анан жооп берем, анан эмне кылам, мыйзам менен гана иштейм деп. Мыйзамды бузуп атышпайбы? Жок, мен буга бара албайм дегендер болуптур. Көрдүңүз го? Рахмат ошолорго. Калгандары болсо макул хоп деп туруп гана сот 10 күн карай турган ишти бир паста карап бере коюп, прокурор надзор кылбай алып бошотуп, врачтар болсо жок диагнозду бере коюп, элдин арасында кеп бар, булар жөн-жөрүнөн эле бошотуу деген жок деген. 18 жылга кесилип, Нарындын номер 24 абагында отурган мыйзамдагы уру Азиз Батукаев 2013 жылы оор дартка кабылган делген тыянак менен бошотулган. Андан кийин Грозныйга учуп кеткен. 1 жыл өткөн соң жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Батукаевке эл аралык издөө жарыялаган болчу. Мээрим Дүйшөналиева, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.